Биринчи ушу лента, бул лентага чейин 4 адам иштейт, салып берип, лентанын өзүндө 2 адам иштейт. Кен районунда биринчи жолу желим бөтөлкө жана баштыктарды кайра иштетүүчү ишкана ачылды. Ишкананы ачуу экология жана айлана чөйрөнү коргоо министрлиги тарабынан колдоого алынып, мамлекеттен 5 миллион сомго жакын акча каражаты бөлүнгөн. Жалпы 12 миллион сомго жакын акча сарпталса, калганын жеке ишкер өз каражатынан жумшаган. Анда саатына 500 килограммга чейин чийки сырьёлор өндүрүлүүдө. Желим бөтөлкөлөрдү башка мамлекеттерге ташып жүргөнбүз. Грузовой машина айдап жүргөнмүн өзүм. Анан ошодон идея келип, биздин Баткенге дагы тазалык болсун деген максатта изилдеп, жаратылыш фондудан биздин жардам сурап биргеликте ачтык. Желим таштандылары үчүн район аймагына атайын сорттолуп топтолуучу таштанды урналары коюлган. Аларды ишкананын айдоочусу алып келет. Ал эми элден ишкер желим бөтөлкөлөрдүн килограммын 10 сомдон 40 сомго чейин сатып алууда. Учурда бул таштандылардан ар кандай чийки сырьёлор даярдалып, керектөөчүлөргө берилип жатат. Алдыда кайра иштетүүнүн көлөмүн кеңейтип, жумуш орундардын санын дагы да көбөйтүү аракетинде иштеп жатышат. Учурда аталган ишканада 30га жакын адам жумуш менен камсыз болгон. Келип иштегенибизге бир жумадай болуп калды. Şu işkana başlagandan kelişte otağız. Razныйлар, актар, разный болот да. Могу менен могу бир болот. Яка кетет, анан 5 литр ою отдельно кетет. Жашуу менен пиваныкы отдельно кетет да көбүр болот. Адистердин белгилешинче, таштандылардын арасында чирибей, көп жыл жатып калган желим бөтөлкө болгондуктан, муну кайра иштетүү киреше табуунун жолу эле эмес, экологиянын жакшырышына да таасир берет. Асылкан Махамат кызы, Абдырашид Саттаров, Атайын замана студиясы үчүн.